Ушундай. Аял эч качан эрине ыраазы болбойт экен. Аялдын табияты ушундай экен, эрине ыраазы болбойт экен. Пайгамбарыбыз айтты, 100 жыл айтканын кыл, бир жолу айтканын кылбай койсоң, сен дайым ушундайсың деп айтат дейт. Пайгамбарыбыз айтат. 14 кыл мурда аялдын табияты ушундай. Бүгүн деле ушундай. Апкел. Сен аны коррупциядан алып келип атасыңбы, уурулуктан алып келип атасыңбы, проценттен алып келип атасыңбы, ыраазы болбойт. Апкел. Тумшуң менен жер кастаңда апкел. Апарасың, 15 мүнөттөн кийин унутат. Дагы апкел. Мына жака барышым керек, муну кылышым керек, буга беришим керек, муну менен мындай, муну менен мындай. Эр байкуш апара берет, ал ыраазы болбойт экен. Мына ушундай табият. Аялдар өзүңөр күлүп атсаңар керек, көрүп атсаңар. А эгер баласы 15 томдук нерсе алып берип койсо, 15 күн мактанат. Жерге сууга коюп, мына мен балам муну алып келдим, мен балам муну кылды. Эр байкуш 15 эмес, 45 жыл кызмат кылат, аял ыраазы болбойт. Баласы 15 томдук нерсе алып берип койсо, мактанат. 15 күн жерге сууга коюп. Бул аялдын табияты экен. Эми дин ушуга кандай чечим берди десе, сен аялыңды баары ыраазы кыла албайсың. Аялыңа эмес, энеңе кызмат кыл деп атат. Уулду. Энеңе кызмат кыл. Аялыңа менчи? Мен сага атайы тийбедимби? Мен мындай жердин кызы эмес беле, менин мынча дипломум бар эмес беле? Мен сага тийдим го. Кечирип кой. Сен тетиги балаң ыраазы кылат, мен ошондой тарбиялап коем дейт экен. Аялыңызды ыраазы кыла турган бала тарбиялап коюшуңуз керек экен. Беркел. Муногу бейишке чыга турган эне. Таманын өпсөң да болот. Сен ушу энеңди ыраазы кыл. Мен өзүмдүн энемди ыраазы кылайын дейиш керек экен. Мына энеге кызмат кылуу. Эгер ата эне чыгыра турган болсо, бирдей убакта энеңе бар дейт. Бирөө келип пайгамбарыбыздан сурады. Я Расулуллах, ата энемдин кимисине жакшы мамиле кылайын десе, энеңе деди. Дагы ананчы десе, анан энеңе, анан энеңе, анан атаңа.